Урматтуу депутаттар, урматтуу Сооронбай Шарипович. Өкмөттү гана эмес, жеке сизди бир жылдан бери баарыбыз ошонун ичинде мен колдоп келип атам. Бир өтүнүч да, сын да, талап да койгонубуз жок. Ошон үчүн бизди угуп кет десе, жолугушум бар деп кимге жолугасыз? Эгер Атамбаевка жолуксаңыз, мен аны тааныйм. Хоп дейбиз. Чоң адам менен. Кимге жолугасыз? Ушулардын бирине жолугасыз. Аны эртең деле, түндөсү деле өткөрүп койсоңуз болот. Жогорку кеңешти сыйлаш керек, коллегаларды, мурукку. Кыска болгонуча мен кыска тезис түрүндө айтам, урматтуу депутаттар. Өкмөттүн иши Евразия экономикалык союзуна кириш боюнча абдан начар. Өтө начар. Катастрофа. Тигүү тармагыбыз талкаланды. 23 эсе экспорт Россия Казакстан 23 эсе, бул 2300% азайды. Мына Марат отурат, Аскерич. Оңдойт эгер жаңылыша турган болсом. Жалпы экспортубуз 20%-тан ашык. Былтыр 24% атканбыз, быйыл 18% азайды деп отур. Биз ушул жерден кабыл алынган планыбыз боюнча 5 жылда 350 миң жумуш ордун түзүп, Россиядагы кыргыздарды алып келебиз дегенбиз. Жылына 50 миң жумуш ордун түзөбүз дегенбиз. Мына 1 жыл болот Сооронбай Шариповичтин премьер-министр болгонуна. Канча жумуш ордун түздүңүз десек жооп бере албайт. Просто экспорт 20% азайганы бул 10 миң деген жумуш орду Кыргызстанда кыскарды дегенди билдирет. Азайса, доход азайса жумуш орду жок болот да. Эмне десе Кудай берет, көрөбүз, окуп үйрөнүп атабыз дейт. Европада 300 миллиондон ашык калк жашайт. Алардын ВВПсы Россияныкына караганда 10 эсе чоң. Европа 6 миң товарды кыргыздар 0 тариф менен алып келе бергиле деди. Биз бу жерде 140 миң рынокты акчасыз, кире албастан кыйналып отурабыз. 6 миң товарды, кийимди, фисташкаңды, өрүгүңдү, кагыңды, килемиңди барын 0% менен Европага алып келди атат. 10 жылдан бери кээ бир өлкөлөр берип атат. Азыр бүт Европа 48 өлкөгө бергенине 1,5 жыл болду. Бир товарды чыгара алганыбыз жок. Кудай берген суубузду чыгара албайбыз. Кытай Үрүмчүгө тажиктер продукциясын чыгарып атат, биз чыгара албайбыз. Казак этибиз менен сүтүбүздү чыгара албайбыз дарыянын ар жагына. Анткени лаборатория жок дейт. А сиз жаңылышпасаң ветеринарий, аграрий болосуз. Эмне үчүн биз ошону кура алганыбыз жок? Казактар 100 миллион доллар бермегеле алдап кетти, ошол акча келсе курабыз деп отурат. 1,5 жыл мурун куруп түшүбүз керек эле. Эми Кудай кааласа бул жылдын аягында деп атат. Кудай каалабаса 19-жылы бүтөт экен. Эмне? Биз 100 миллиондогон доллар чыгым Кыргызстанга, дыйкандарга, өндүрүшчүлөргө болсун деп, анан кийин 3-4 жыл даяр болбостон Кудай кааласа деп жөө берген өкмөттүн бизге эмне кереги бар? Эмне үчүн графигин алып келбейт? Эмне үчүн аткарылбаса мунун башына алам, тигини камайын деп айтпайт? Мына барыңар бизнесмендер болуп отурасыңар. Кол алдындагыларды так ошентесиңер. Бизден 40 адам союздук мамлекетте министр башка кызматтарды иштеткен. 40 адам. Мына суроолор берсе айтат, алар дейт Кыргызстандын кызыкчылыгын коргобойт, жалпы союздун кызыкчылыгын коргойт дейт. Жалпы союздун кызыкчылыгы биринчи кезекте Кыргызстандын кызыкчылыгы. Ошол Кыргызстандан барган адам Кыргызстандын кызыкчылыгын бул жерде ар дайым кармаш керек. Союздун договорлор аткарылса, демек Кыргызстанга жеңил болот дегенди билдирет. Эмне үчүн биздин кызыкчылыкты коргош керек? Кимдер ал жерге барып иштеп атат? Убакыт аз. Бирөөсүн айтайын. 27 жашар Турсбеков Данияр Бактыбек иштеген жигит экен. Бул президенттин управделамысынын баласы, жейниси, байкесинин баласы экен. Жумуштан айдалган, президенттин аппаратында иштей албай. Биз эмне үчүн 5-6 миллион кыргызды туугандарыбызды трудоустройство кылабыз деп туруп ошого киргизип атабыз. Сиз жөнөткөнсүз. Ушуна Сүйүнбаев, Пайыза, Үсөнбековна дегенибизди департамент миграцияга 6 миң доллар алып Москвага кетти жакында. Бул болот Сүйүнбаев деген Атамбаевдин телекранчынын жеңеси. Минздравда акыркы 4 жылда кайнысынын амири менен стат секретары болуп отурган. Минздравды талкалагандыгын баарыбыз билебиз. Минздрав талкаланды деп биринчи кезекте СДПК айтып отурат. Чоңойтуп 6 миң долларга Кыргызстандын кызыкчылыгын, 100 миң деген биздин мигранттарыбыздын кызыкчылыгын коргойт. Миллиардтаган Кыргызстанга доллар алып келет деп аны жөнөтүп отурабыз. Черных или Анатолий дегенди жөнөттүңүз сиз. Жакшы жигит. Ал ким? Айта албайсыз. Мен айтам. Атамбаевдин партнеры Черных Анатолийдин баласы. Черных Кыргыз автомаштын 45% акция
репутациясына Biz emine Kırgız elini kor kılıp, Atambayev'in telehranitelleri, partnörleri, tuğanları, hizmette жүрсін деп тұрып ошаға кіріп отырғыз ба? Егер мен тура емес айтсам, Текебаев тура емес айтты. Мен 4 жыл ол жерден шықпай отырамын. Рахмат Өмірет Черкашевич. Кезек кімде? Daha бар бы? Сөйлей тұрыңыздар.